Жайдын келиши менен Суусамыр жайлоосуна кымыз ичип эс алуу менен бирге дарыланууга келген меймандардын саны жыл сайын өсүүдө. Бул сапар кымыздын пайдасы жана кымызды кандай туура ичүү керектиги жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бээнин сүтүн негизи сахары бар адамдар ичкенге болбойт. Анткени себеби кымыз бээнин сүтүндө сахар көп болгондуктан сахары бар адамдардын сахарын көтөрөт дагы, ошон үчүн сүттү ичкенге болбойт дагы, самалын ичсе болот. Кан басымы жогору адамдар жана жүрөгү ооруган адамдар бул үркөр чыккан маалдагы, чөп бышкан убактагы кымызды ичкенге болбойт. Анткени себеби ал аябай күчтүү келип, кан басымды жогорулатат. Кымыз жасоонун түйшүгү оор. Даамдуу кымызды жасоо үчүн бээни саат сайын саап, даяр сүттү сабага куйган сайын жакшылап бышып туруу керек. Бул уус кесип, май, июнь ай жакшы да, ошол убактарда баардык ооруган ички организмге да жакшы деп айтышат. Анан быйыл жакшы болуп атат го, быйыл элдин көбү эле сүткө келип атышат. Бул сүт, бээнин сүтү эненин сүтүнө тете деп атпайбы. Кымыз баардык ооруга эле жакшы экен, анан сахарга ачуу кымыз жакшы деп сахар баарлар келип атышат да. Анан давленияга болсо самал ичип атышат да, өтө кымыз самал эме давленияны көтөрүп кетет деп айтышат го. Аз кандуу болсо кымыз жакшы деп айтышат. Суусамыр жайлоосуна кымыз ичип, иммунитетин көтөрүүгө келген меймандардын саны арбын. Алардын бири Ширинбек Сандалов менен маек курдук. Эс алуулар болуп атат бизде. Тоого келдик, Суусамырда эс алып атабыз. Эс алуулар жакшы. Мына сүт ичип атабыз. Бээнин сүтүн ичип атабыз, кымыздарды ичип атабыз. Ушундай эс алуучулар көптөр келип атат. Келгиле, эс алгыла, ден соолукту чыңагыла. Ушинтип жыл сайын ушундай эс алуулар болуп атат. Сиздерди да чакырабыз эс алгыла. Мына Суусамырдын жайлоосу. Мына турат, элдер турат, элибиз эс алуучулардын баары ушундай болуп атабыз.